Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан чоң суроо долбоору жана мен анын алып баруучусу Айбек Бекчемеров. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандагы кайсы каада салт жакпайт деген суроону узатмакчыбыз. Кандай жооптор болот, баарын алдыңкы мүнөттөрдө көрмөкчүсүздөр. Баса, видеону көрөрдөн мурун сөзсүз каналга катталып, коңгуроочону басып, биздин видеолорду эң биринчилерден болуп көрүңүздөр. Даяр болсоңуздар, кеттик. Саламатсызбы, сизге Кыргызстандагы кайсы каада салт жакпайт? Кандайсы кыз ала качуу. Естественно. Көпчүлүк эле кыз ала качуу деп айтып жатышат, андан башка да кайсы каада салттар жакпайт? Турмушка чыкканда жанагындай кызыктай салттарды кылышат го, например. Мисалы? Уялбай эле ойно, шешеп текшермей деген салт бар бизде, ошол жак. Жеңелер шешеп текшерет, Сиз турмушка чыккансызбы? Наглость, нет. Турмушка чыкканда сиздин жеңелериңиз шешеп текшеребиз десе, эмне дейсиз? Мен каршы болбойм. Каршы болбойсуз? Жок. Я потому что себе уверена. Баарысы эле жагат мага. Ала качуу да жагабы? Ал жакпайт. Сизге? Жок, жакпайт. Мурун ошондой болчу да. Ошондой кыргыздын баягы илгерки менталитети менен жашачу да адамдарчы. Анан азыр ал нерсе жок койсо десем болот. Эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сизге укук берсе, ушу бир эки салтты алып сал кыргыздардын менталитетинен десе, кайсы салттарды алып салат элеңиз? Ошо ала качуу салтын биринчи алмакмын. Дагы? Болду, андан башка ошол. Мен деле ошону эле алып коймокмун. Дагы мындай суроо, кыздар, силердин турмушка чыккансыңарбы? Чыга элексиңер. Келечектеги өмүрлүк жолдошуңар, экөөңөр бири-бириңерди аябай жакшы көрөсүңөр, бирок ата-энеңер каршы болуп атат, силерди ал балага бербей атат да. Ошондо ала качам десе, кандай кылабыз? Ал жака бербесе баары бир мындай экөө бири-бирин жакшы көрөт. Балким ата-энесине каршы болуп, ошол балага турмушка чыккан кыздар бар. Жок эмес да. Мен жакшылап эле түшүндүрүп, ата-энебиз менен сүйлөштүрмөкмүн. Такыр эле түшүнбөй атат да, жок, болбойт деп так секирип. Мен аракет кылмакмын түшүндүрүшкө. Ошол эле вариант да. Кыргызстанда мага ала качуу деген салт жакпайт. Сиз да ала качып үйлөнгөнсүздөрбү же Жөн эле. көчүрүп кетишкен, Ала качуу салты вообще жакпайт азыркы заманда. Эгерде сиздин кызыңызды ала качып кетсе, демек кайтарып келесиз. Кайтарып келем, ооба. Бул туура эмес. Закон чыкканда уже закон немеси бар да. Ошо боюнча жазаланыш керек. А законго туура келбейт. Кыз ала качуу. Келечекте сиздин сүйүктүүңүз сизди ала качып кетсе, демек отурбайт экенсиз. Ооба, отурбайм. Аябай жакшы көрсөңүз да, катуу сүйсөңүз да. Отурбайм. Сиздин тааныштарыңызды ала качып кеткендер болгонбу? Болгон. Отуруп калганбы же кайтып келгенби? Эми айылда болгондуктан биз элден чыкпайбыз деп отуруп калышкан. Эл эмне дейт деген принципи? Ооба. Ошол туурабы же туура эмеспи? Туура эмес, эл үчүн жашабаш керек негизи. Өзүң үчүн жашаш. Ооба, өзү үчүн жашаш керек. Каада салттарды көп деле жакшы билбейм. Кызыкпайм дагы, эми көөгө тийип, анан ошолордун баары башталса керек. Азырынча мындай ишим деле жок, аларга убакыт деле жок. Көөгө тиерден мурун салттарды бир аз изучать этип коесуз, Ооба, бирок азырынча Сиз билгендерден ошо көңүлүңүзгө туура келбеген бир салт жок дегенде. ушинтип суроо бергенде ойго келбей калат да. Кандай десем, жана күйөө бала келгенде астына төшөк салмай, анан паяндос деп коет беле, ошону ыргытмай, ошолор негизи эле бүт баардыгы акча менен байланышкан нерселердин баардыгы эле жакпайт. Ошондо күйөө балага төшөк салбай эле жөн эле паласка отургузуп коюш керекпи? Төшөк салынган да, анын үстүнө еще раз төшөк салынып атпайбы, ошону зачем дейм да. Сиз турмушка чыккансызбы? Жок. Эгерде турмушка чыгарда сиздин болочокто жолдошуңуз келип туруп, мага төшөк салгыла десе, салбайсызбы? Такыр салбайсыз. Салынып турат го төшөк, ошого отура берет. Неге ага? Эми бул салт болуп атпайбы? Ошол жакпайт мага. Мага каада салттан кызды узатканда мындай кандай десем, кээ бир эмелер бар да,
кызды узаткандан кийин мындай сумма сурайт да мынча депчи, ошондой жакпайт да магачы. Эми 2 жаш өзү бири-бирин эме кылып жакшы көрүп турган эмеде андай десем Сүт акысыбы же калыңбы? калың ушундай жакпайт да мага. Көп суммада азыркылар сурап жатышат. Ошонусу жакпайт да мага. Демек, кыздын ата-энелери калың сурабаш керекпи? Ошо сурабаш керек деп ойлойм да мен. Деги эле калың бериш керекпи сиздин оюңузча? Эми менин оюмча бериш керек, бирок эми мындай көп суммадагы эмес да. Үйлөнүп жаткан баланын алына жараша, мынча бересиңер, мисалы 500 миң же миллион бересиңер, же 100 миң, 200 миң эмес, бала канча берсе, ошончо. Келечекте Кудай буйруса бул кызыңызды турмушка узатып атканда сизге күйөө балаңыз 20 миң сом эле берип койсо, сиз ошого кандай карайсыз? Мен 20 миң караса мен эмемин да, мындай каршы эмесмин да. Кызымдын бактылуу болуп кетиши мага өтө маанилүү да. Сиздин кызыңыздын бактылуу болуусу акчадан жогору, э? Чоң рахмат. Када салттын баары эле билбейм, ал деле мен тишем деле жок делечи. Баары эле жагат мага. Баары эле нормально эми. Ар кимге ар кандай болот деген өзү. Бүт баары 100% жагат. Ала качуу да жага. Эми ала качуу кандай болот эми, кейкилер может эметпейт. Эми баары мурун илгертен бери нормально келип атат туурабы. Мамам деле атам деле ала качып келип турмаган да жакшы эле, Кудай ошо жакшы эле жашат. Жакшы эле бактылуу жашап атышат. Келечекте буйруса сүйүктүүңүздү сиз ала качып үйлөнөсүзбү же мындай эле көчүп келесизби? Аны пока билбейбиз, алга дагы ойлоно элекмин дечи. Көрөсүз азыр кандай болот айкесе. Азыр анда жок деп коюду ала качуу деген болбойт депчи. Демек бүт салттар сизге жагат. Ооба, баары эле нормально. Када салттардан баягы кандай десем, када салт бул алып качууну када салт дейби ушундай, Ого. Кыздарды алып качат го, 18ден өттүң же деп ушинтип. Ошолор эч жакпайт. Вообще жакпайт ошол. Ала качкандар такыр жакпайт. Такыр жакпайт. Андан көрө сүйлөшүп, эме кылса ошол жакшы. Сизди сүйүктүүңүз ала качып кетсе эмне кыласыз? Милицияга берем азыр ошол эме. Сүйгөнүңүздүбү? Конечно, ага вообще айтам да мен аны жок антпе деп. Кээ бир учурда мындай болот, ата-энелер дагы, эки жактын ата-энелери дагы макул болуп туруп эле мындай секретно ала качтырып коет да. Ошондой болуп атса эмне кыласыз? Жок, мен ата-энем эч качан антпейт. Эгер мисал үчүн ала качуу жакпайт деп атасыз. Ала качууну такыр салттан алып салсак, анда кандай болот? Анда жакшы болот. Анда баягы бактысыз болуп ошентип өзүнүн сүйүүсүнө жетпей калган адамдар ошол бактылуу болот, ошол болду. Менин түшүнүгүм боюнча ошолор. Када салттар бүт эле жакшы эле, нормально эле. Абсолютно 100% бүт баары жагат, э? Менин оюмча бирок жакпагандары деле бар, анан кийин. Кайсылар именно? Азыр ойлорум чачыра кетти да мен. Деги эле кандай салттарды билесиз? Билген салттарыңыздан ошо жаккандары, бир аз жакпагандары да барбы? Ооба. Кайсы? Азыр эметип кетти. Менин оюмча кыргыз болгондон кийин жакпаган деле када салт жок го деп ойлойм. Мындай ата бабалардан калганда алар деле мындай ойлонуп када салттарды ойлоп тапкан. Жакпаган када салт жок деп айтам да. Бүт баары 100% жагат. Бир аз жакпагандары да жокпу? Мындай идеальный деле када салт жок деп айтпайм, анан идеальный бар деп да айтпайм да. Мындай ар бир када салттын өзүнүн минустары, өзүнүн плюстары бар да, бирок именно жакпайт деп айта албайм да. Бир аз көңүлүңө туура келбеген салт. Ала качуу дейм. Ала качуу жакпайт, э? Жакпайт эмес, бир четтен туура эмес го деп ойлойм. Мына аялдардын, кыздардын эле мындай мнениясын угуп, каалабайбы, бактылуу болобу ушундай сурап туруп деле аял алса болот го деп ойлойм да. Ассаламу алейкум. Сага Кыргызстандагы кайсы каада салт жакпайт? Менин оюм боюнча бул шешеп текшерүү деген болуш керек. Мен оюмча да мындай жеңелердин шешеп текшерүүсүбү депчи. Анткени алар мындай өтө эле 2 жаштын жашоосунда мындай кийлигишип кеткен сыяктуу болуп калат дейм да. Андан башка Ал нерсе 2 жаштын ортосунда эле калыш керекпи? Ошондой болуш керек, ооба. Анан алар өтө эле кийлигишкен сыяктуу болуп кетет окшойт. Демек сенин оюң боюнча ал салтты жокко чыгарып ташташ керек.
ошентип койсо болот. Сен үйлөнгөнсүңбү? Жок. Эгерде үйлөнсөң, жеңелериң шейшеп текшеребиз десе, текшертесиңби же жок дейсиң? Жок. Текшертпейсиң. Алар деле өздөрү деле түшүнсө керек эми. Азыр эми 21-жылым го. Туура. Дагы кайсы каада салт жакпайт? Бизде негизи када салттарыбыз, наоборот, биздин када салттарыбыз менен мындай көбүнчө када салттар менен биз мындай сыймыктансак болот да. Бизчи анандай анча-мунчалар эле мындай азыркы заманга туура келбей калышы мүмкүн, бирок көбү эле жакшы. Демек дүйнө жүзүнө биз кыргыздардын каада салттары менен сыймыктанып таанылсак болот. Именно кайсы каада салт менен сыймыктансак болот? Бизде мисалы көп эле го, мисалы кыз затын алсак деле мындай бизде кызды мындай өзгөчө узап атат да. Кыз деген мындай конок катары кабыл алып, чоңойтуп өстүрүп, анан мындай узатыш дагы өзүнчө бир чоң милдет да. Негизи айта берсек көп эле салттарыбыз бар, мындай сыймыктана турган. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле жаш муунга, орто муунга жана улуу муунга бул суроону узаттык. Кайсы салт туура, кайсы салт туура эмес дегенден алыспыз, албетте эле. Ал ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң суроо долбоору жана мен Айбек Бекчемиров. Көрүшкөнчө.